Талас жол кырсыгынан 8 адам каза болду. Бул видеоролик кененирээк элдерге жетип баруу үчүн албетте лайк басып жана каналыбызга жазылып, жандагы куңурочонду басып коюңуздар. Таласта түндө жол кырсыгынан 8 адам каза болду. Бул тууралуу Азаттык жазды. Талас райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Эмил Курманбаевдин айтымында Honda Step вагон үлгүсүндөгү автоунаа Карабай айылынан Бишкекти көздөй баратканда жүк ташуучу машина менен кагышкан. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, Honda Step вагонунун айдоочусу Бишкекке эл ташып иштеген. Аварияда өзү жана машинедеги 7 адам мерт болгон. Аталган факты Талас райондук ички иштер бөлүмүндө жазык кодексинин 297-беренеси жол кыймылынын жана автомототранспорт каражаттарын эксплуатациялоонун эрежелерин бузуу менен катталып, тергөө амалдары жүрүүдө. Ички иштер министрлигинин октябрдын башындагы акыркы эсеби боюнча Кыргызстанда 8 айда 4637 жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу 30% көп катталган. Жол кырсыгында набут болгондор жол башынан бери 500-дөн ашты. 2020-жылы 6126 жол кырсыгы катталып, 754 адам каза болгон. Анын 93-ü бала. Ал эми 2019-жылы 6663 жол кырсыгы катталып, 760 адам, 91 бала көз жумган болчу.